Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum урматтуу туугандар, кадырлуу мекендештер. Кур'ан окууну үйрөнүү. Куранды туура окууну үйрөнүү. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum урматтуу туугандар, кадырлуу мекендештер. Кур'анды туура окуу үйрөнүү аттуу сабагыбызды улатмакчыбыз. Бүгүнкү сабагыбызда Аллах буйрса, мына ушул өтө фазилеттүү сүрө, ар дайым окулуп жүргөн сүрө, бул Ихлас сүрөсү. Мына ушул тууралуу өтөбүз. Анда эмесе сабакка киришели. Суратул Ихлас, Ихлас сүрөсү. А'узу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ихлас сүрөсүнүн биринчи аяты. Кул. Бул жерден ушул коф тамгасы. Коф тамгасы кул деген бул айт деген маани. Эми коф тамгасы чыкпай калса, коф тамгасы кул болуп, каф менен ишкерек чыгып калса, анда бул тамак же деген маани болуп калат дагы, мааниси такыр өзгөрүп кетет. Ошого бул жерден ушул коф тамгасына өзгөчө көңүл бурабыз, жоонданыраак чыгарабыз. Кул. Анан лам тамгасы. Лам тамгасынан дагы ушул лам тамгасы сүкүндү анан ичке кылып окуйбуз. Кул деп коф тамгасы жоон болуп, жоондугу лам тамгасына өтүп кетпеш керек. Кул. Анда бул туура эмес болуп калат. Ошого коф жоон, лам ичке. Ошо ар бири өз ордунда өзгөрбөстөн туура ачык дан окуш керек. Ошондо кул деп кофту да жоон окуйбуз, ламды ичке окуйбуз. Кул хуаллаху. Мына ушул жерден кулху Аллаху деп вау тамгасы окулбай калган учурда кездешет. Кулху Аллаху депчи. Ошого кулху валлаху. Вау тамгасын ачыктыгын билдиребиз. Кулху валлаху. Анан ичинен ха тамгасы буга чейинки сабактын ар биринде айтып атабыз, дагы айтабыз. Ошол ха тамгасы алкымдын эң ылдый жагынан чыккан жумшак ха. Ошо менен чыгаш керекпиз. Кулху валлаху. Түшүнүктүү болду. Андан кийинкиси ахаде. Ахаде дегенде дал тамгасы калкала. Ахаде титиретип, ахади деп титиретип калкала кылып окуйбуз. Ал эми ахад деп койсо бул туура эмес болуп калат, калкала сыпаты билинбей калат. Демек, жалпысынан караганда кул хуаллаху ахаде. Анан могу ха тамгасына дагы чыкпай калат. Чыгат, бирок билинер, билинбес чыгып калат да. Кул хуаллаху ахад. Ха тамгасы болбой калды. Ошого кул хуаллаху. Ху деген ачык даана болуш керек. Ошого кул хуаллаху ахаде. Кул хуаллаху ахаде деп туура окуганга аракет кылабыз. Андан кийинкиси экинчи аят Аллахус самад. Аллаху дегенде лам тамгасы бул жоон окулат. Аллаху деп окубайбыз, балким Аллаху деп лам тамгасын жоон кылып Аллахус самад. Ас-самад деген дагы ас-самад деп сот тамгасын айтканда аш деп эрин созуп албайбыз. Эрин созулбайт, өз абалында гана болот. Ас-самад деп сот тамгасын эринди созбойбуз. Андан кийинкиси кайра эле калкала дал тамгасы токтогондо ас-самад деп калкала болот. Калкала кылбай койсок ас-самад деп өзүнүн айтып койсок, анда бул ката болот. Андан кийинкиси лам ялиде дегенде дагы дал тамгасы калкала. Лам ялиде деп калкала деп жазып коелу. Калкала. Андан кийин валам юлад. Ю дегенде бираз вауду созобуз, бирок көп созуп салбайбыз. Лам ялиде валам юлад. Бул ката. Эки аракет созулат. Валам юлад. Дал тамгасы кайра калкала кылабыз. Демек, бул аятта эле жеңил эле. Лам ялиде валам юлад. Түшүнүктүү? Ал акыркы аяты валам якуллаху. Могул жерден ошол нун тамгасы якуллаху деп нун тамгасы лам тамгасына кирип кетет дагы,
жазылышта болып, оқылышта оқылбай қалады. Ошого бұл оқылбайды. Валам якуллаху. Ошого якун лаху деп оқып жүрбөйбүз. Нун тамгасы лам тамгасынан кирип кетти. Кирген белгиси кайсыл? Үстүндө ташит турат. Ошого валам якуллаху куфуан ахад. Бул кичинекей вау эмне? Бул чоң эле ваудун кичинекей кылып койгон себеби негизи нускада, түпкү нускасында тагыраак айтканда сахабалардын табииндердин доорунда бул жок болгон. Кийин жок болгону менен бирок ха тамгасы лаху деп созулуп окула берет. Ошого бизге окшогон ушул эрежени толук түшүнбөгөндөр үчүн белги катары кичинекей вау кылып сызып койгон. Ошого лаху деп бир аз созобуз. Созуу, ха тамгасын созобуз. Созуу. Урматтуу туугандар, түшүнүктүү болду дейм. Валам якуллаху куфуан. Куфуан. Ушул ломбаларына у аракеттерин көңүл бурабыз. Куфуан өзгөчө фа тамгасына. Куфан же болсо куфуан деп тура эмес айтылып калбаш керек. Ошого куфуан вау тамгасынын фа тамгасынын ломмасы толуу менен чыгыш керек. Куфуан. Анан куфуан деп кээде каф тамгасынын ломмасын сосуп салат. Андай дагы эмес. Куфуан. Куфуан ахад. Андан кийин дагы урматтуу туугандар, мына ушул танвин эрежеси бул жерде куфуан ахад кармалбайт. Кээ бир учурларда куфуан ахад деп гунна кылган учурлар болот. Ошого гунна жок. Гунна кылынбайт. Бул изхар менен, изхар эрежеси менен окулат. Ошого куфуан ахад. Куфуан ахад деп гунна кылынбастан, токтолбостон ачык даана окулат. Куфуан ахад. Анан ахад дегенде ахад калкала кылабыз. Ахад. Анан бир суроо болушу мүмкүн. Мына көрүп турганыңыздардай дал тамгасы ломма, анан мим турат. Мим неге турат деген суроо келиши мүмкүн. Мимдин турган себеби, урматтуу туугандар, эгерде сиздин демиңиз ашып, анан кийинки сөздү, кийинки сүрөнү, Фалак сүрөсүн улап окуйм десеңиз, анда ошол улап окуган учурда бул Ихлас сүрөсүнөн кийин Бисмилла сүрөсүн окуп, анан Фалак сүрөсүн башташ керек болот. Ошондо ахадун, бул негизи танвин болгон болот. Ахадун деген. Улап окуган учурда ахадун бисмиллахир рахманир рахим деп иклап эрежеси жүрүп кетет. Бул улап окуган учурда. Ошо улап окуганда сен ахадун деп нун менен эмес, мим менен улап окуйсуң деп белги катары, ишарат катары бул жерде кичинекей мим тамгасын ишара кылып, бизге жардамчы катары, белги катары коюп койгон. Мына ошентип бүгүнкү сабагыбызда, урматтуу туугандар, Ихлас сүрөсүндө биз ошол көңүл буруп турган эрежелерди, сөздөрдү, тамгаларды айттык. Эң алгач ошол кул дегенде коф тамгасын өз ордунан чыгарабыз, лам тамгасын ичке кылып, кул хуаллаху ахад. Кул ху Аллаху деп а менен айтылып калат. Ошол эреже өзгөчө көңүл буруп коебуз. Вау менен айтыш керекпиз. Кул хуаллаху ахад. Аллахус самад. Лам ялид ва лам юлад. Ва лам якул лаху куфуан ахад. Дагы бир ирет окуйбуз. Ва лам якул лаху куфуан ахад. Мына ошентип бүгүнкү Ихлас сүрөсүнүн менен болгон сабагыбыз соңуна жетип келди. Аллахтан бардыгыбызга Кур'ан-ы Каримди ихлас менен окуганга, туура окуганга Аллах таалам мүмкүнчүлүк берсин.